Ana. Sel daha geldi. Bayanan köprükten aşıp atat bize. Yok. Bu cer titriyor atat. Kaç yakın ötsem? Баткендин Лейлик районунда 16 жаштагы бала селге агып каза болду. Баткен облустунун Лейлик районунда катуу жаандан кийин келген селге аккан 16 жаштагы бала каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Окуя кечи 19 июлда саат 17:30 чамасында болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдын ала маалыматы боюнча саат 17:30 чамасында катуу жаап өткөн жамгырдын кесепетинен райондогу Катыраң айыл аймагынын Козу Баглаң, Катыраң айылдарында, Лейлик айыл аймагынын Лейлик айылында, Тогуз Булак айыл аймагынын Тогуз Булак, Айкөл айылдарында жана Исфана шаарынын Голбо, Чимген айылдарында сел жүргөн. Табигый кырсык аймактардагы турак үйлөрдүн короолорун, ички чарбалык унаа жолдорду, ички чарбалык арыктарды жана көпүрөлөрдү бузуп кеткен. Мындан сырткары Лейлик айыл аймагынын Актерек айылында 25 турак үйдүн ичине сел кирип, 20 турак үйдүн, 1 мектеп, 1 бала бакча жана 1 мечиттин короосун сел каптаган. Жеринде Лейлик райондук Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн ыкчам тобу жана райондук жарандык коргонуу комиссиясы, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалда башкаруу борборунун жана Баткен облустук башкармалыгынын ыкчам топтору иш жүргүзүп жатканы кабарланат. Булак Спутник Кечи. Sel ötkönde öden hem köp geldi bu. Toktu yüzü üzmedi. Vay birinci kez kim gitti? Ak gitti zaten. Tamam gitti. Ak gitti. Ve bilmem kesip atkan böyle karasam bana ekten kaç dedim bu. Bizim yolda olsun. Kolunu bana kaytar. Korkandı basıp çıktı bana. Başka çamponu yaptık. Buraya dibeyle koyarımdı. Direk. Al, büyük açık yaptım. O yeni. Ayağına çek.
kan de. Allah kan da. Bu çıkar bu oldu. Sıvı parvacık olsun. Ne?